мыйзам бузуп койсо, экинчиси да ошондо буза берет да. Мына карагыла. Мына сыртка чыгып забор курду. Улар да забор курду экен. Уларды өзү киргизе албай атсак. Жаңы курулуштар ошо 22 метрден нары кылыш керек да. Анан мына сиздин эмеңиз ичкериден болуш керек да, көрдүңүзбү? Мына АЗС сары. Мына Ростопливадагы мына Круговойдун нерде Трамес Круговой бар эле, билесизби? Жылдырып атканда Тилек Кыдырмаевич барганбыз, анда министр эле. Айтканда жолдун ортосунан 50 метр Минтрансқа карайт деген. 50 метр келишкендердин баардыгы бизге аренда төлөйт деген. Бар как с условием берилиш керек да, жолдун боюндагы үйлөргө кийин жылдырасың депчи. Бул дагы эменин чабалдыгы да. Анан архитектура, экология, пожарный, госрегистр, анан деп ошолор менен согласовать этип бербесе, госрегистр мындай кылат экен да, мен сиз эмнерде жашап атасыз да, мына забор куруп. Менчиктик укугуңузду белгилеп коет экен, анан кызыл китеп деп, анан мен кызыл китебим бар деп жүрө беришет экен. Бирок алар жол менен согласовать эткен эмес. А жолдор болсо 3 эме. Көрөгөз стартап 2 машина баткан жерлер бар. Тротуар жок, обочина жок. Пожары бар, бүткөн немелер. Азыр могу сиздин зданияңыз менен нол азыр мынакадагы сум түшөт экен. Ортосунда хотя бы 3 метр болуш керек да. Анан мына мангалдарды өчүртүп, анан кийин таштандыга таштатыш керек да, себеби ал өчпөй калып, анан полигонда жатып, полигон түтөп, күйүп, ушундай болот. Бүт ошол шаардагы кайсыл жерде мангал болсо ошо менен көрүшүш керек. Камеры поставим вот здесь вот. Обязательно освещение надо. Они всю ночь, они все заборы нам переломало. Задача мэрии. Но они пьяные лазят. Посмотри, все весь забор на перелом. Вот это, представляешь, вот эта вода Боже. не сходит. Шходтан келет эле. Монду алыш керек. Шход бар, келет эле монду лоток учурайсың да. Пресс алыш керек. Ошо. Мына жерге дагы жанжал жасаш керек, тротуар. Адамдар айла жок, мына газон менен басып атышат. Аны сүзгөн машинанын номери бар. Бул өздөрү жасаган муну. Муну Азбек компаниясы жасаган. Жөн эле жатат. Шыла болуп, мусор болуп, иштелбейли. Нар жакка чейин түтүк, кайран кеткен акча. Бүт ошондой, баштан аягына чейин суу жүрбөйт. Эми нол жак калды, оң жак. Жан жол. Ушул тараптан ачып алсак, мына балдардын өткөнүнө кооптуу болот азыр. Ассаламу алейкум туугандар. Аты жөнүм Айбек Саипов. Бүгүн 5 июль 2026. Учурда Базаркоргон шаарында турабыз. Базаркоргон кеңеш участогу. Бул Бишкек Ош жолу, Жалал-Абад маданият участогу. Бүгүн ошол дагы бир мыйзамсыз курулуш жөнүндө айтып кетейин. Ошол Кыргызстанда сносторду биринчи ошол Базаркоргондо бизде башталган. Ошол 22-23 жылдары. Ошону улай, азыр мына жерде дагы бизде азыр бир мыйзамсыз забор тосуп алышкан. Муну 15 күн мурда мен архитектурага, шаардык архитектурага кайрылдым эле. Штраф кылабыз дешти. Тилекке каршы мына 15 күн өттү. Азырда жылыш жок. Мен силерге бир теорияны айтып берейин дедим. 80-жылдары ошол Нью-Йоркто сынык терезе теориясы болгон да. Сынык терезе теориясы эмне жөнүндө айткан бул? Эгерде ошол шаарда бир жерде бир терезе сынса, артынан дагы кошумча терезелер сынып, ошонун артынан жанагы кылмышкерлик көбөйүп кетет деп айткан да бул теорияда. Ошол Нью-Йоркто, метродо, ошол шаарларда граффитилер тартышкан, сүрөттөрдү. Билесиңер граффитилерди. Таштандылар ташталган, ошол терезелер сынган. Ошону убагында шаардык мэрия тазалабай, терезелерди оңдобой, граффитилерди өчүрбөй, биринен арты ошол граффитилер көбөйүп, терезелер сынып, ошол бандиттик кварталдарга айланып кеткен да. Ошол жылдары 2200 адам өлүмү катталган статистикалык маалымат бар экен. Ошол жөнөкөй эле майда мыйзам бузууларды убагында ордуна койбогон себеби ошол кылмышкерлик көбөйгөн экен да. Анан шаарга жаңы мэр келип, биринчи ошол эмнеден баштаптыр? Ошол граффитилерди өчүрүптүр, терезелерди эметтир, шаардагы архитектураны, тазалыкты калыбына келтире баштаган да. Анан өзүнөн өзү эле жана кылмышкерлик бара азая баштаптыр. Ошол эле метродо жанагы турникет деп коет, билет төлөбөгөндөрдү кармап, майда болгон кылмышкерликтерди жоюп отуруп, анан чоң кылмышкерликтердин саны азайыптыр да. Азыр мен силерге ошол мисал катары көргөзөйүн. Келсең? Мына ошол мен бул тумбаларды куюп атканда эсинде да айткам, архитектурага да айткам. Забор мондой кетиш керек эле да. Эски норматив боюнча. А жаңысы боюнча мына колоннадан 1 метр ичкериге. Мына. Азыр сен мол эмелерге, зданияларга туруп атасың да, мына снос сызылган. Көрдүңбү? Азыр мол мыйзамсыз да, мына тосконуңчу. Азыр
ошол тумбаларды куюп атканда кызыл линиядан нары жасасын. Эгер жасабаса, азыр булар дагы забор курат, чыгымга учурайт дедим да. Убагында токтотуп ичкериге жылдырып калгыла десем, убагында токтотпой, уруксат берип койгон окшойт. Убактылуу деп сураган экен да. Түшүнүп атам, убактылуу деп жасаганына. Мына убактылуу деп забор салды, бирок кызыл линиядан чыгып кетти. Макул, эгер буларга убактылуу берсе, анда могул жакты көргөзбөйм. Мына. Анда эмнеге буларга дагы биз убактылуу бербейбиз? Мына бул жерде да могул фортуна деген ашкана морожен салам дедиле. Убактылуу ошондой конструкция менен мен уруксат бербей койдум. Болбойт. Эгер сен курсаң, сен артыңан башкалар да курат, жалпы мыйзам бузулуп болуп кетет деп. Мына арпачыдан баштап, мына суу башыга чейин бүт бизде ушул катарда болгондо, мына 0 жерден келип эле нерге койгон да. Мына 0 жерден баштап мына чыкканы көрүнүп турат, туугандар. Азыр мен силерге да көргөзөм. Чүр артыман басайыр ушундай. Мынаки. Анан мына арыктарды көргөзүп койсоң, негизи бул ишканалар өздөрү азыр астын тазалап атат. Мына арыкты көргөз. Ишканалар өздөрү арыкты тазалап атышат. Негизи муну шаардык тазалык мэрия караш керек да, тазалык. Себеби бул коомдук жайда. Коомдук жай бул арыктар жалпы элге тиешелүү. Туура ишканалар жардам катардагы тазалап өзүнүн астын караса жакшы, бирок мыйзам боюнча кандай болуш керек болгондо, ошол шаардык мэрия, мисалга чоң-чоң шаарларда өнүккөн өлкөлөрдө шаардык мэрия тазалык өзү карайт да. Өздөрү таштандысын алып чыгат. Мондо дагы арыкты тазалаган ол таштанды болгон. Азыр бу ушул убакка чейин жетет. Муну дагы алып коюш керек эле. Булардын азыр протоколунда андай жок окшойт. Ошол тазалыкты, ошол бул строительный мусор бул ушул арыктан чыкканда, эгер ичкериден чыкса, буларга штраф салса болот. Бирок ичинде сырткы могул муниципалитетке караган жерлерде штраф салса болбойт. Мына кара. Мына забор жок эле. Мына кече тумбасын жасашкан, бүгүн уже забор жасап коюптур, мынаки. Жана мен айтып аткан теория разбитых окон деген ошол. Бирөө мыйзам бузса, экинчиси да ошентип мыйзам бузат. Мен айткан башында, эгер силер могул заборго уруксат берип койсоңор, калгандар да ошого ылайыктап жасайт деген. Мына ошол мисал катары. Мыйзам бузуп койсо, экинчиси да ошентип буза берет да. Мына карагыла. Мына сыртка чыгып забор курду. Улар да забор курууда экен. Буларды өзү киргизе албай атсак. Салам алейкум, кандайсыңар? Устасыңарбы? Бияк эси ким экен? Салам алейкум, кандайсыз? Мону ичкериге салыш керек да? Жок, түшүнүп атам, временный дагы красный линияга салыш керек да? Ичкериге. Буну бузат. Булар убагында архитектура аракет кылбай, жасап атканда ичкериге салыш керек булар бузуп жакында. А сиз да буздурат азыр. Азыр как раз мондай экес, ичкериге сала бериңиз. Түшүнүп, ичкерирээк мына красный линияга азыр 16 метр, жалпы азыр 22, өзү 32 метр болуш керек. Ичкериде болуш керек. Ошонун түбүнөнчү, мына почтанын түбүнөн. Азыр 22 деп белгилептир эми. 22 метрге салышыңыз керек да? Ошондой. Азыр жерге 22 эсептедим. Мына эки үй дагы чыгып кеткен да. Буларды билесиз да. Мына уровеньде. Аз болгон ушул эки үй мына суу башынан баштап мына арпачыга чейин бардык ошондой. Жаңы курулуштар ошо 22 метрден нары кылыш керек да. Молар колонна тосуп атканда айттым эле ичкерирээк жаса деп. Жергиликтүү өкмөт убагында действие кылбады. Мындай косо жасалганда, анан зданиялардын ортосунда пожарный безопасность минимум 3 метр болуш керек да. Бул эми эски здание да. Жаңы курулган эмелер ошондой 3 метр. Мына мындай линияда мына чыгып кеткен канча. Көрдүңүзбү? Мына азыр мына жолдун ортосунан мына центрде мына жакта бир дагы мына жерде азыр кафелер жок, тегеректе. Мына АЗС болсо, мына юрта, мына Red Petroleum, мына адвокаттын эме берки эженин үйү, мына адвокаттын үйү көрдүңүз да? Жолго чыгып кеткен мына жолду жогоруракка. Анан мына сиздин эмеңиз ичкериден болуш керек да, көрдүңүзбү? Мына АЗС сары. Мына Ростопливадагы мына
колоннасы ичинен болуш керек. Булар азыр заборду сыртынан кылды. Временно болсо деле эме сыртынан эме как положено жасаш керек да заборду. Жаңы генплан 8 көпүрө. Азынан нолар деле сураныш деле мороженое кылып турайлы летого депчи. Кылдыртпай койдум эле. Эмне качан кылып турайлы депчи. Временный конструкция кылып. Мурда болгондо булар алышканда. Ызычы болуп анан биякта алынган. Аз булар да таңдашып, мен да кылайм дейт дачы. Азынан нолар дагы. Айткам мен, муну өткөндө мэрияга да айтсам, что-то действие кылбай коюшту. Жерелер чостой берет, алдай берет, жаздалы келген. Уборка эле кылып туруш керек. Ар ким өзүнүн астын уборка кылып турса. Президент мен акимчилигин тополоң болуп. Мен муну да ишкана чечиш керек. Кайсыны айтып атасыз? СМБга апарып уну ракманда бар айлык. СМБга тыкканда анан кол кой берген. Эмне болду эле сиздики? Менде алгенде частный алгенде немеден келген, Нокинден келген адам кандай жерде алып барады, бирөөгө чөптөшкөн да. Сиздин участкаңыз кайсы жерде? Меники үйдө. Жок, мына участкаңыз. Уну Сиздер жазып жазышат да, жылып кетет, миңдеп кетет. Жазып да салыш керек да мага. Жерден болгон. Анан кийин ну жерлерни кот коебуз деп туруп, тротуар бүтүшчү деп акимчиликтен Тротуар тура эмес болуп калганда мыяктан болуш керек эле. анан икелеген тротуарга жегсем, Экинчи категорияда жолда обочинадан 3.75 обочина болуш керек эле эмнерге чейин. Ондай машиналар тура турган жай болуш керек эле. Эмнерден суу өтүш керек эле. Зеленый зона тротуар мол жерден кетиш керек эле. биз жакта эле ушундай. Латокту менә биягыны буз эле буз деп неме. Советскийде круговойдун эмнерде тура эмес круговой бар эле, билесизби? Жылдырып атканда тилек кыдырмай чыгарганбыз анда министр эле. Айтканда жолдун ортосунан 50 метр Минтрансга карайт деген. 50 метр келишкендердин бардыгы бизге арендада төлөйт деген. Биринчи категорияда эмеде жолдун ортосунан 32 метр да. 32 метр жылып, андан нары линия застроить болуш керек. Эми арканды узун ташталыш керек да. Элдин саны өсөт, машина көбөйөт. Бул жер азыр 4 полоса болсо 6 полоса болот. Ошондой. Анан эме керек, машина токтой турган жай керек. Машина мисалга шекайнан токтогондо батпай калат, да? Узундан кетиш керек азыр. Бүкөлө проект эле тура эмес болду ошо билбейм. Ошондой. Иштебей атат. Мен баарына жөнөттүм. Унчукпай коюшту. Эми президентке кайрылып атышым. 10 миң штраф төлөдү али, жүздөй мүшүк барбы? Балаң болуп акимчиликке чогулуш болуп, анан кийин Аллах жөйлөгөн жер тамак ичип кетип атып, көрүп калып, неме кылып, конторуна барып салган да. Эгерде сиз нерге жаңы застройка кылсаңыз, 22 метрден нары салат экенсиз да. Эски застройкалар туруп тура берет экен, 16 метрдин чегиндечи. Бирок жаңы эгер буза турган болсоңуз, ичкериге кылып сразу автоматически салышыңыз керек экен. Мына жогорудагы архитектура эскертме берди, алар ошо 22 метрден нары салып атышат да. Перспективаны ойлопчу. Архитектура немесинде берки 16 метрде меники. Жок, ал эскиде. Бирок документ эски, документ карабайт. Бул эме мамлекеттик жол да. Бул 32 метр илгертен сайдын учурунда эле болгон. Ал 2-3 ел тартып кеткен неме ал муну жолдун ортосунан али деппи Ооба. Бул эскиде. Өзү центральный трассалардын бардыгы 32 метр. Анан булар как с условием берилиш керек да, жолдун боюндагы үйлөргө кийин жылдырасың депчи. Бул дагы эменин чабалдыгы да. Анан архитектура, экология, пожарный, госрегистр, деп ошолор менен согласовать этип бербесе, госрегистр мындай кылат экен да, мен сиз эмнерде жашап атасыз да, мына забор куруп. Менчиктик укугуңузду белгилеп коткендан кызыл китеп деп, анан мен кызыл китебим бар деп жүрө беришет экен. Бирок алар жол менен согласовать эткен эмес. Жолдор болсо 3 эме. Көргөн стартап 2 машина баткан жерлер бар. Тротуар жок, обочина жок. Пожары бар бүткөн немелер. Азыр могу сиздин зданияңыз менен нол азыр мыякадагы сум түшөт экен. Ортосунда хотя бы 3 метр болуш керек да, машина өтө турганча. Ошондой. Буга да карабай эле, нормально. 3 метр болсо 5 метр жер калат экен да. Ата көзү 12 метр. Ортоңордо болуш керек да. Жаңы курулган имараттар ошондой нерсе калтырыш керек. Ошондой. Эгерде булар эртерээк курса, булар калтырат. Сиз эртерээк курсаңыз, сиз калтырасыз да. Энергия куруп турбайбы? Сиздики го, бар экен буга. Эме менен кете берет да. Анан ол жерге стоянка болуш керек. Азыр муну времени буналарды алып келип тосуп тура берейинчи. Что временно, то постоянно дейт. Онун жылдырып коюшсаңыз жакшы болот эле. Азыр сизге атаңдашып, Ушулар тыгындай кыл деп турду.
Заправка тосту. Ким айтты? Bilmem nereden sonra. Билбегендер, билимсиздер көптөн мэрияда биле. Айлы yok geldim nemizde turgan ene. Мен өз архитектормун да. Любой жерде бир караганда билем, мына жерде тура эмес экен депчи. Мунун жылдырыш керек. Жылдырып кое бериңиз эми. Ал китепке деле карабайт ал, нормативдер. Өзү мына арыктын бойлору мэрия өзү караш керек, по идее, шаар болгондон кийин. Мынаке. Мынаны кара. Ичкериде турат. Мына бүгүн жасады заборун. Убактылуу деп мэриядан келип айтты дейт. Ушул заборго түздөп, забор куруп койгору келе деп айтыптыр да. Ошондой. Ушул адис эместер иштесе, ушул мэрияда, өкмөттө ушундай болот да. Буларга биз 2023-жылы эскертме бергенбиз. Булар мына эми бузуп атышат. Мына жерде мына уланма турат, көрүнүп турат. 2023-жылы биз буларга эскертме бергенбиз. Ошол суу башынан баштап Арпачыга чейин ушул жерде азыр 2 үй чыгып турат. Бул жерде адвокат жигит жакшы үстүн бузуп, азыр ичкериге жылдырып, эгер курулуш кылсам салам дейт. Ошо 22 метрге такап дейт. Бирок деген сөз бар. Союз учурунда 5 категория болгон. Жолдун ортосунан биринчи категорияда 32 метр, экинчи категорияда 16 метр азыркы бул. Бирок ошол убакта эле могул Бишкек-Ош жолун бириктирген трассаларга, мамлекеттин экономикасын, артериясын түзгөн ол трассаларга биринчи менен экинчи категорияны белгилеген ошол убакта эле. Ошол убакта эле курулуштар жолдун ортосунан 50 метр нары курулуш керек эле. Мисалга мына почтаны карасаң, ичкериге келсең. 32 метр азыр канчалык ушул чыкса керек 32 метр. Ушул анан мына жерде айыл өкмөт бар. Илгерки нормативтерге ылайык салынганда, анан үйлөр кийин бери жылып кетишкен да. Негизи өкмөт могул трассадагы жолдор, жолдун ортосуна 32 метр бул коомдук жайларга. Негизги мамлекеттин артериясын түзгөн жол да бул. Ошол жерлер мамлекеттин балансында болуш керек. Себеби бул элдин саны бара-бара өсөт да. Саны өсөт. Архитектурада, демографияда 50 жылга, 100 жылга арканды узун таштап жолдорду салыш керек да. Биз азыр мына экинчи категория дегени менен азыр эле бизге мына 4 полоса жолго машиналар батпай атат. Мындан кийин дагы 10 жылдан кийин, 20 жылдан кийин бул элестеткиле пробкадан пробкаланат. Демек, ошол Союз учурунда болгон жолдун ортосунан 32 метрди бул калтырышыбыз керек да. Кошумча иретинде азыркы ген планда ошондой жасашыптыр. Эгерде сен жаңы курулуш кылсаң, жолдун ортосунан 22 метр таштап анан курулуш кыл депчи. Бул жерде 6 полоса жол болот. Ошондо бул дагы арканды өтө узун таштабай, кыска ташталып жасалган ген план деп айтсак болот да. Негизи ошол башында болгон 32 метрди калтырып эле ошол курулуштарды курганга уруксат бериш керек да. Эми мейли, ошондой болуп калыптыр. Ошондой болгон учурда дагы мына муну кызыл линияга мен кызыл китебиң болбосун, башка болбосун, ошол коомдук жайга коюш керек. Жанагы бирөө чыккандагы мына кошумча көрүндү, зданияны көргөзүп койгом. Кошумча мына козирок кылып улап алышканда, эми кел. Бул дагы жанагы сынык терезе теориясына ылайык. Мына могул жакта дагы сеткаларды коюп чыгарып алган, аз-аздан, анан буларды биз буздуруп, мына кафелердин астындагы жанжолду жасаттык да тротуарды. Анда убактылуу заборун чыгарып койбойбу? Тазалыкты эске алып, эшигибиздин асты бардак болуп кетип атат. Анда биз деле ушул заборду жолдун боюна жасап алайлы деп забор жасаса болот да. Мынаки. Бар бер. Могул жакты да көргөзүп коюн. Мына көчөдө тар, мына чыгып кеткен, муну да кеңейтиш керек. Анан муну карагыла. Анда мыналардын бардыгы ошол наркы бетке окшоп, могул жерге забор жасап алсын. Ушул могул жер бардак болуп кетип атат. Бул жакка убактылуу куруп турайлы деп анда забор жасап алсын. Анан бара-бара госрегистр ушул жакка менчиктик укугун белгилеп берип койсун анда. Ошондой. Эмнеге булар тоспой атат? Анда тургандар госрегистрде кызыл китебим бар дегендерге. Кызыл булар Минтранс менен кеңешпейли, архитектура, пожарный служба, экология ошолор менен кеңешпейли, булар кызыл китепти берип кое берет экен да. Мисалга бул жерде бизде да Чолпон кафе бар бурчта. Тротуарды элеп алган. Китепте
6,5 метр екен. Чулпан кафе дейді. Биздики ушу бул старый. А, мынер келен турбай Чулпан кафенин немеде? Ушу биздики ушу. 1,7. 1,5. Өмөдөн о территориядан мына 2 метр экен. Аркасынан бы? Аркасынан 2 2 метр. метр алдынанчы? Алдынан 1,7 экен. 1,7, анан но Жамбаш биздики. 6,5 экен, эми. Ичи 6,5. Биз ушу мына ушул боюнча да бул жаңыланган жок, эски здание боюнча. илгери ал жак коомдук жай болгон. Ошол жерге берип коюшкан да жерди. Ошол убактагы мамлекеттик кызматкерлер. Негизи берилбеш керек эле, жан жол жок ал жерде. Мынаки. Сеткалар тосулуп, бул жер бүт берилип кеткен болчу. Мындай. Сеткалар тосулуп, мына. Монун түбү менен кетиш керек эле. Могул курулуштардын бардыгы мыйзамсыз. Ошондой. Азыр 16 метр боюнча монун түбүндө, жаңы курулуш боюнча, жаңы генплан боюнча линия застройки мына забордон ичкери. Мынаки. Ошондой болуш керек да. Мындай зона озеленения, лоток. Мына. Ошондой. Азыр могул жерде обочина 3,75, обочинанан могул жерге келиш керек. Могул жерде лоток өтүш керек, мына жерде жан жол болуш керек, зона озеленения болуш керек. Ошентип ичкериге кириш керек эле. 2023 жылы Тилек Кыдырмаевичка барганбыз, Минтранска. Бул жерде бизде жан жол болгон. Бул жерде бизде турамес круговой болгон, айланпа. Мына КамАЗдын келатканын карагыла. Ойбой. Не деген ылдамдык бул? Охо, штраф видеокамера койбосо болбойт. Муну номерин эстеп калып ГАИге беребиз. Анан бул жерде турамес круговой болгон айланпа. Айланпа бурулуп келип, мына Бишкек ош жол түз болгон да. Анан чыгып келип эле айланпадан чыккандар күнүнө 3-төн 4төн ушул жерде авария болуп аткан да. Анан 4 көчө кылдырып койдук. Азыр авария азайып калды бир кыйла. Эми штраф видеокамера болуш керек. Болсо дагы бир сери азаят. Анан бул жерде кайра круговой болот дагы айланпа. Анан эстакадный жол болот. Ошондой. Эми бул жылдары биз Тилек Кыдырмаевичка барып сураганбыз. Мотоциклдерди кара. Бул жол кандай болот десек, ушу жолдун ортосунан 50 метр бизге Минтранска карайт деген да. 50 метр Минтранска карайт, ошого элешкендин бардыгы бизге аренда төлөйт деген. Эми ошол мына чүйдө үйлөрдү карасаңыз, жолдун ортосунан ошол 50 метр ташталган да, 50 метр. Ошонун ичинде 32 метр жанагы линия, курулуш линиясы. Бизде азыр ушул нерсе каралбай атат. Жакшы. Азыр мына жакшынакай азыр жан жол болду. Мунун ичинен мына сөрүлөргө чейин сызылган 16 метр. Тилекке каршы бул дагы жок. Азыр жаңы курулушта ошол 22 метр мына забордун түбүнөн кетет ошондо. Жаңы генплан боюнча ушундай экен. Так. Мына бетондорду кылганда түбүнө өтүп тазалаганга шарт болуш керек. Пробка болуп калбаш керек да. Мынаки. Жан жол жок, ушунун түбүнөн өтөт элекпиз. Азыр мен да көргөзүп коеюн. Бул жак ачылды, могул гана здание калды. Эми могул жак калды, оң жак. Жан жол. Ушул тараптан ачып алсак, мына балдардын өткөнүнө кооптуу болуп атат азыр. Ушул 4 көчөнү ачышыбыз керек. Анан могул жерде бизде мына жан жол жок, тротуар. Салам алейкум. Мына ушул маселени чечиш керек, бул шаардын мэриянын түздөн түз милдети. Ошондой. Азыр бүгүн суббота болуп, могул жерде машиналар тыгын болбой калды. Могул линиядан нары чыгып кетип атат да, машиналар токтогондо. Обочина тротуарга чейин келип калат. Ошон үчүн оң карагыла дагы коюп алган. Ошон үчүн могул жерде обочина калып, но имараттар ичкери кириш керек эле. Могул жерде мэриянын жери бар, аныктаганбыз. Анан мына мангалдардын эмеси, полигон маселеси. Мангалдарды өчүртүп, анан кийин таштандыга таштатыш керек да, себеби ал өчпөй калып, анан полигонда жатып, полигон түтөп, күйүп, ушундай болуп атат. Бүт ошол шаардагы кайсыл жерде мангал болсо ошо менен көрүшүш керек.
эгерде ким чок боюнча таштаган болсо штрафтар жазыш керек. Анан полигонго киргизип атканда ошол чок барбы жокпу ошолорду көзөмөлгө алыш керек. Нол да толуп калган окшойт. Ушу кафелер төгөт. Кыскасы туугандар, бизде ушундай кенен жер болгон. Анан ошол Тилек Кыдырмаевичтин айткан сөзү боюнча мына кудук жасалыптыр. Тилек Кыдырмаевич да айткан ошол жолдун ортосунан 50 метр бизге карайт деген. Ким милешсе ошолор бизге аренда төлөйт деген да. Бул эми ошол илгерки нормативтерди билген киши катары айтылат да. Ушул нерсени жергиликтүү өкмөт дагы эске алыш керек. Участкаларды бергенде, үйлөрдү салганда жанагы сынган терезе теориясы бирөө чыкса, экинчиси да чыгат. Ошолорду эске алып, бирөө чыкса, убагында киргизип турса, чыгымдарга учуратпай. Ушул маселелер болбойт да. Анан мол жерде дагы мына көрүнүп турат. Мына граффити тартып коюптур бирөө. Монтип бирөө сүрөт тартса, артынан дагы тарта берет да туугандар. Ушуларды шаардык мэрия күрөшүш керек. Анан ушундай эле мына центрде комоктордун арты алкашкана болуп кеткен. Ошол тротуарды жакшынака кылып ондоп койсо, жарык кылып, ошондой болбойт. Так и будет. Да, когда люди идут туда, а сейчас как будто туалет специально. Да. А они сегодня вот этот забор берут? Надо это Я открыть? завтра к утру открою. Хорошо. Когда мэрия строила, Обязательно они освещение. сказали, освещение будет, видеокамеры поставим вот здесь вот. Обязательно освещение надо. Они всю ночь, они все заборы нам переломало. Посмотри. Если культурно сделать вот тут нормально, с освещением, будет хорошо. Конечно. Это задача мэрии. Но они пьяные лазят. Посмотри, все весь забор на перелом. Это они, да? Ну а кто еще? Вон, посмотри, вон там сколько падают. Они сидят, пьют здесь. Говорят, ваш забор вот так, да? Бьют. Ну, бьют, конечно. Они же дерутся здесь. Они дерутся, но только так вот и тарахтеть. Раз Вот посмотри, прям- это вот откуда может поломаться? Что, само по себе вот так может, что ли? Вот так может само по себе, что ли? Нет, конечно. Или вот это вот. Вот они дерутся друг друга, толкают и бьют, уже надоело. А вот это тоже же они, посмотри, что делают. Да. Вот, здесь. Там бутылки лежат. Пьют тут все. Да. И Да? мусор. Посмотрите, бутылки тут. Так вот еще убрали. А так, по мусор, посмотри, вон везде валяется. Вот это как их не называется? Кто? Мусороборщики. Убирают же. Да, не убирают. Вот тут надо сделать асфальт, бетон. Вот это, представляешь, вот эта вода Лужа. не сходит. Она еще с того АРК постоянно... Туда надо. Геннадий Владимирович ее туда. Туда сходит, вот мы орыги сделали. А как Но она тут здесь собирается? лужа же. Нет, ну оно потому что там, если сделаем, отсюда вот. Тут надо это лоток сделать вдоль тротуара. Вот так Чуть и вот уклон сюда. сделать и туда. Да. Это задача мэрии. Да, сток надо. И там еще вон с той стороны, там там арык это- вообще. Опять, там, смотри, ну, иди. Они это уберут забор. Уже обсудили. Вот здесь же все трубы забитые. Забитые, да? Не чистили, сколько лет я живу здесь. Посмотрите, бучками. Вот, все, смотри. Вот я делаю, стою, чтобы Мэрия ушул жакты карап койгула. Бир жагынан, мол жагынан тротуарды жасап, мүмкүн бир аз көтөрөсүңөрбү. Анан сток кылбаса болбойт экен ол тротуарды. вот здесь вот. Кыскасы туугандар, урматтуу Тилек Кыдырмаевич, биздин шаардын акими, мэри ушул нерсени көзөмөлгө алып койсоңор, архитектураны, тиешелүү кызматтарды ишке салып, бардыгын нормага келтириш керек. Курулуштарды, мыйзамсыз курулуштарды убактылуу болсо дагы ошол курулуштарга уруксат бербей, ишкерге жылдырыш керек өзүнүн ордуна. Ошондой. Бул жакта дагы азыр тартып көргөзөйүн деп атам. Мына түбүнө алып караганда дагы мына алыстан мына чыкканы явно көрүнүп турат. Мына илгерки имараттарды көргөзөйүн, жолдун боюнан канчалык алыс болгон. Мына айыл өкмөт. Ошол азыркы биздин губернатор айткан боюнча нормативтерде курулган да. Муну карагыла, азыр эсептеп келели канча метр нары курулган. Мына азыркы генплан боюнча ушундай да. Илгерки союздагы генплан боюнча мынаны карагыла, канчалык алыс. Мына нол жерге чейин азыр 50 метр болду. Айыл өкмөттүн линиясына чейин 65 метр болду.
кадамга алганда. Мына көрдүңөр кандай мындай кенен, коопсуз болгон. Эми элестеткиле жолдун бою бүт ушундай кенен болсо, ондай площадь менен болсо. Өзүнчө бир парковый зона болуп калат жолдун бою, аллея. Туура жолдун боюнда үйлөр бар. Аларга компенсация төлөш керек болот, себеби уже курулуп калган да. Бирок жок дегенде азыр жаңы курулуштарга, мисалга жолдун боюна бир ишкана курам десең, сөзсүз ошол ичкериге жылдырып курганга өкмөт милдеттендириш керек. Ошондой. Карапайым элдин да бул жерде күнөөсү жок, себеби булар ошолор берген жерге булар үй салышкан да. Демек өкмөт буларга компенсация төлөш керек. Эгерде ушул мамлекеттик керектөөгө биринчи категорияга куруш керек болсо. Убагында болбой калган да, убагында эгерде ушулар арканды таштап, ошол 5 категорияны бекер түзгөн эмес да. Ошол 5 категорияга ылайык жолдун ортосунан 32 метр, 50 метр нары кылып үйлөрдү салдырганда азыркы мындай кенен шарт менен жолдун бою эки чекес аллея болмок да, кенен аллея. Эми андай болбой калды. Эми өкмөт буларга кеңейтсе только компенсация төлөйт. Болбосо жок. Жок дегенде азыр жаңы курулуштарга ошондой кенен шарты менен талап коюп курдуруш керек. Могул жерде Азбек компаниясы аягына чыгарган эмес. Мондой жерлерде. Могул жерде да тротуар жок бизде, жан жол. Адамдар ушинтип кетет. Азыр могул жерде бир нерсени көргүзөм. Мына жерде пешеход бар. Пешеходдон келет эле монду алыш керек. Пешеход бар, келет эле монду лоток учурайсың да. Нол жерге көпүрө салыш керек. Ошол жанагы бетондон 2 же 3 таштаса, анан мондай жерлер бар аягына чыкпай калган. Бул ошол лоток жасаган компаниялар аягына көп жерлерди үзгүлтүктүү жасап коюшкан да. Мында текшериш керек. Кайсыл жерден башталган. Негизи мындай перекрестоктон 50 метр, 100 метр, кээ бир жерде 150 метрге чейин жасаш керек эле. Бул жерде мына эски лотоктор, бул жаңы. Мол жерге бордюр коюш керек. Кээде автоунаалар кирип кетет, мол жака светофордо обновление жасаш керек. Мол жерге дагы жаңжол жасаш керек, тротуар. Адамдар айла жок, газон менен басып атышат. Ошондо бул жерге, мол жерге чейин түзүнөн кылтырып пешеход коюш керек ал жерге. Кыскасы ушундай маселелер бар. Анан курултайга киргизгенбиз, ушул Арпачадан баштап, ушул центрден баштап Осмоновго чейин эме, Сайдулаевга чейин жер асты үстү көпүрөлөр. Аны эми генпланга киргизиш керек. Жаңы генплан боюнча бул жерде круговой болот. Үстү эстакада менен өтүп, мына заправканын жанына келип ылдыйлайт да. Бишкекке ошко аттаган скоростнойлор өтүп кете берет үстүнөн. Эки жакка бурулгандар мына айлампага кирет. Мына магазиндерге, Арстанбапка, ылдыйга түшө тургандар. Муну дагы пешеходун ойлош керек кандай. Себеби круговой болгондо адам өтө албай калат экен да, тынбай басып, же өткөнгө өтө кооптуу болуп калат экен. Муну сүзгөн машинанын номери бар. Булга кондопер деп айткан адам жок киши. ГАИде бар эсинин номери. Мына пешеходду да сүзгөн. Долбордо кандай экен билбейм, но лотоктордо ошо эски боюнча турат. Кийин жарандар, жергиликтүү жашагандар өздөрү жасаган. Ошондой. Бул жерде тротуар боюнча. Мол жерлерге арасын 1 метр, 2 метр кылып бордюр кылыш керек да. Мына бүт тротуарга чыгып алгандар. Мына Матиздагы. Ошондой. Бардак тазалыкты карашпайбы. Ол жерде аягына чыгып калдыр. Анан бул жерде мына өздөрү жасаган муну. Муну Азберт компаниясы жасаган. Жөн эле жатат. Шыла болуп, мусор болуп, иштелбейли. Нар жакка чейин тупик, кайран кеткен акча. Мына кум толуп, бул бара-бара түзөлүп кетет. Эчтеке кылбай. Мына иштелген арыктар мындай болот. Жергиликтүү адамдар менен кеңешип жасаш керек эле да. Бекер эле кеткен акча. Мына монда бир дагы суу жүргөн эмес.
сел арықта болбойт. Себеби бул нар жактан тупик. Эгер сел арыкка боло турган болсо, нар жакка кошуп коюш керек да. Ошондой. Мына азыр көргөзүп берейин. Мына ол жерге келип, мындай тупик болуп калган да. Жок. Ошондой кайран кеткен акча. Мына лотоктор бүт ошондой. Бул жагы дагы. Мына кишилер өздөрү салган арыкта, ушуларда суу жүрөт. Ана мына арыктар жөнүндө айтып атам. Мына арык такыр иштебейт атабы? Мына арык. Ошондо. Башында ушу менен тегиз кылып салыш керек эле, турабы? Ошондой. Мына мол деле кайран кеткен акча. Бүт ошондой, баштан аягына чейин суу жүрбөйт. Эсептеп келип, муну чыгарып, штрафтарды колдон кармаш керек. Кетирилген компенсация. Өмүрү суу жүргөн эмес да буларда, мына арыкта. Наркы арыктан кетет. Столбулар жакын кооптуу. Мына эски нормативде наркы имарат. А мына көчөдө тар болуп калган. Ушул көчөнү дагы калыбына келтириш керек.